Ташкент шаарында Борбордук Азиядағы жергиликтүү өз алдынча башкаруу аталышындагы форум өз ишин баштады. Иш-чаранын максаты аймактагы өлкөлөрдүн жергиликтүү башкаруу тажрыйбасын бөлүшүү, өнүктүрүү жолдорун талкуулоо жана жаңы кызматташтык мүмкүнчүлүктөрүн түзүү. Форумга Кыргызстандан да адистер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана эксперттер катышып, өлкөнүн тажрыйбасы менен бөлүшүүдө. Ташкент шаарынан кабарчыбыз Шабдан Бактыбек түз байланышка чыгып жатат. Шабдан, саламатсызбы? Форум жүрүшү тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Саламатсызбы кесиптеш, рахмат. Бүгүн Ташкент шаарында Борбордук Азиядагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу аталышындагы форуму өз ишин баштап турган чагы. Аталган форумга Кыргызстандан, Казакстандан, Өзбекстандан, Түркмөнстандан жана Тажикстандан адистер келип катышып, жана ошондой эле Улуу Британиядан жана Швейцариядан дагы өкүлдөр келип отурат. Аталган форумда жергиликтүү кеңештердин алдында пайда болгон чакырыктар жана мүмкүнчүлүктөр туурасында кеп болгону турат. Азыр менин жанымда Кыргызстандан келген өкүл, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзунун төрагасы Бектурган Орозбаев мырза турат. Бектурган мырза, саламатсызбы? Бүгүнкү форумдун иши тууралуу кыскача айтып берсеңиз, Кыргызстан бүгүн кандай тажрыйбалар менен бөлүшөт? Бүгүн абдан жакшы иш-чара болуп өтүп атат. Бул тарыхый иш-чара десек болот. Бул жерде мына Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу системалары кандай иштеп атат, ар кимдин өзгөчөлүктөрү кандай, бири-бирибиз менен кандай иштешсек болот, кантип тажрыйба алмашсак болот, ар бир өлкө бири-бири менен жакшы жактары менен бөлүшсө болот да. Эң негизгиси эң биринчи ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына кайрылат. Бизде айыл өкмөт мэрияларга, Өзбекстанда махаллаларга кайрылат, мисалы Тажикстанда жамааттар деп коюшат. Бирок ошолор эң биринчи баягы элдин мүдөөсүн аткарган, ошолордун көйгөйүн чечкен бийлик бутагы болуп эсептелет да. Бизде 30 жылдан бери өтө бай биздин Кыргызстанда. Бизде мисалы түз шайлоо системалары болду, кыйды шайлоо системалары болду. Ошондой эле азыр бүгүнкү күндө жаңы механизмдер кирип атат да. Бул өтө жакшы. Бизде административ территориалдык реформа жүрдү. Андан дагы азыр санариптештирүү жүрүп атат. Климатка байланышкан маселелер. Мына буларда деле ушул маселелер бар, бирок ар бир мамлекет өз алдынча чечип атышат да. Бирок бири-бирибиз менен тыгыз байланышта ушул Борбор Азия өлкөлөрү дагы өзүбүздүн жергиликтүү өз алдынча башкарууну, өзүбүздүн салттык, өзүбүздүн географиялык, культуралык, ушул маданий эмелерди эске алуу менен өзүбүздүн модельди иштеп чыгуу азыр жакшы мындай тарыхый иш-чаралар болуп атат. Бектурган мырза, сизге ыраазычылык билдирем, иштериңизге ийгиликтерди каалайм. Биздеги маалыматтар дал ушундай. Кесиптештер, сөздү кайрадан сиздерге Бишкек студиясына узатамын. Рахмат, кесиптеш. Биз Ташкент шаарынан түз байланышта кабарчыбыз Шабдан Бактыбек болду. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз.